мамлекеттерине, Европа мамлекеттерине белгилүү архитектурлук эстелик болуп эсептелет да. Манастын күмбөзү негизинен 1898-жылдары эң алгачкы изилдөө башталган. Ал тууралуу маалыматты музейдин биринчи кабатынан толук азыр биздин баяндамачыбыз абдан жакшы айтып берет да. Эми могу Манастын күмбөзүнүн жерге жайгашып калышы дагы өзүнчө көп легендасы бар, өзүнчө тарыхы бар да. Анткени Манас ошо чоң казаттан кийин, ошо жаракат алгандан кийин көп убакыт дүйнөдөн кайтат. Анан ошо Манас эпосун айтып кетет да. Манас өлгөндөн кийин Манастын жубайы Каныкей апа ошо Манасты аземдеп жашынакай кылып көмүп, анан ошонун урматына күмбөз салдырган деген маалыматтар айтылат да. Азыр ушу биз максат ошо күмбөздүн жанына барып туруп, Манас атабызга ошо тегеретте курчап турган жалпы аргактарга биринчи багышталып Куран окулат дагы келген расмий адамдар. Анан кийин өздөрүнүн эс алуу болобу же башка максатта иштерин аткара беришет да. Күмбөз негизинен өзүнүн уникалдуулугу менен, өзүнүн көрктүүлүгү менен башка боордош элдердеги күмбөздөргө салыштырмалуу өтө баалуулугу менен баягы өзгөчөлөнүп турат да. Андай күмбөздөр негизинен Тараз шаарындагы Айша бебенин жана Баба Айша хатундун күмбөздөрү деп аталган күмбөздөр бар. Ал жак ошол күмбөздөр дагы ошо Манастын күмбөзүнүн мотивинде же болбосо окшоштуруп салынган деген укмуштуулар маалымат бар да. Демек Манастын күмбөзү ошо өзүнүн салынып жаткан мезгилде бир гана Манас атабызга эмес, ошо жалпы боордош калктарга дагы өзүнүн касиети менен айырмаланып турган да. Мына азыр биз жакындап калдык Манастын күмбөзүнө. Азыр музейден Манас атабызга арнап Куран окуп туруп, анан кийин расмий ишибизди баштайбыз.